Бирок булардын дагы башын айлантып, Акылбек окшогон, Эдилге окшогон адамдар бүттөн каша кылды. Ал менин сөзүм эмес, мына көчөгө чыкканда элдин сөзү. Элдин бүттүгү мага айтып атат. Ушул беле, кыла турган нерсеңер ушул эле деп. Каныбекти мактап отурат. Кайсы бетиңер менен ушул кечеги сөгүп жүргөн, кече тилдеп жүргөн адамдар менен кол алышып, чайлашып, ошолор менен куттукташасыңар. Жүзү жок акмактар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Чокол шашылыш түрдө эфирге кирип калдым. Баарыңыздар кайдыгер карабай ушул эфирде бөлүшүп коюңуздар. Азыркы тандалып аткан кадрлар боюнча өз оюмду жана аларды кимдер алып келип атат, азыркы убакытта Кыргызстанда кырдаал кандай деген мааниде ошонун ортосунда бир-эки нерсени айтып коюм туура көрдүм. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Кече жакында эле президентибиз Садыр Нуркожоевичти тентек балаңарды алып кеткиле. Бул болбой калды. Бул эч кимди укпай жатат деп айтып аткан Каныбек Иманалиев жоктон бар болуп билим министрине келип калды. Буну ким алып келди деген суроо жаралат. Мага дагы бул суроо жаралып, бирок бунун аркасынан түшүп, бүгүн Кудай буйрса Кудай кааласа жоопту алдык. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңар кайдыгер карабай ушул эфирде бөлүшкүлө. Бул эфир силерге башка да калдайган калың элге кызыктуу болот деп толук түрдө ишендирип кете алам. Бир нерсени баса белгилеп коеюн. Акылбек Жапаровдун кол койгонун, ошонун колу менен, ошонун дайындоосу менен бир убакытта Эдил Байсалов кызматка келди эле. Бирок Эдил Байсалов өзү тымызын өкмөт ишин баарын реформа кылып, өздөрүнүн адамдарын алып келип атканын бир канча адамдарды санап берем. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, кайдыгер карабагыла. Кудай буйрса Кудай кааласа билген чындыктардын баардыгын калдайган калың элге ачыктап турам. Бир нерсени баса белгилеп коеюн. Бүгүнкү келген билим министри болуп дайындалган Каныбек Иманалиев ким экенин, крокодилди баарыңар билесиңер. Бул Текебаевдин атамекендин адам экени, бул жашыруун эмес. Ошол эле Эдил Байсалов өзү атамекендин адамы. Текебаев тарабынан премьер-министрдин зам болуп келгени айдан ачык белгилүү. Урматтуу кыргыз элим, бир жактан шашып келгем, ошого бир аз эметип атам. Анан кийин дагы бир нерсени баса белгилеп коеюн. Финансы, Минфин министри ким? Алмаз Бакитаев деген. Аны дагы атамекенчи, аны дагы тымызын Эдил Байсалов алып келген. Мынакей кимдер ичте саясатты иритип атканын полный бүттүгүн калдайган калың эл көрүп алгыла. Адан кийин анын замы Руслан Татиков дегенде. Ал ким? Ал дагы атамекенчи. Кече жакында эле Максудов Алтынбек маданият министри болуп келди. Аны ким алып келди? Аны дагы Эдил Байсалов алып келди. Анын замы кече жакында эле Ташиевти, кече жакында эле Садыр Жапаровду зектеп сөгүп жүргөн Марат Тагаев маданият министринин зам министри болуп келди. Азыркы убакытта көпчүлүк адамдар, урматтуу кыргыз элим, баарыңар таң калып атасыңар. Ушундай адамдар кантип келип калды, эмне болуп келип калды деп. Булар Садыр Жапаровго пактаны коюп, Ташиевге пактаны коюп калыңынан. Аларды хоп ака деп, алардын ушу сиз айткандай болот деп, акырындан кадрларды жылдырып туруп, мындай айтканда атамекендин баарын чогултуп атат. Эдил Байсалов МПОшник экенин, Эдил Байсалов ушу батыштын агент экенин баарыбыз эле билебиз. Бирок урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, билим министри болуп келген Каныбек Капашевич деп аткан крокодилди ким алып келгенин айтып атам. Эдил Байсалов өкмөт үйүндө иритип аткан, чиритип аткан ушулар. Мен Акылбекти кетсин деп айттым эле, тилекке каршы. Бул нерсени мен токтотуп койгон жокмун. Убактылуу гана токтоду. Бирок өз учуру келет, бул дагы уланат. Ошого Эдил Байсаловго окшогон, кече МП болуп жүргөн,
кече көчөдө эле митингден баш чыкпай жүргөн адамдар министр боло турганы, муногул Садыр Жапаровду тентек балаңар деп аткан адамдар мына билим министри болуп келе атканы, кече эле мына Ташиев менен Садыр Жапаровду боктоп аткан Марат Тагаевге окшогон адамдар маданият министринин зам министри болуп отургандарын, Садык Шердин, Атамекендин, Текебаевдин тааныштары, достору болгон Алтынбек Максудовго окшогон адамдар маданият министри болуп келе аткандары булар өкүндүрөт. Эмне үчүн бир нерседе Садыр Жапаровду колдоп жүргөн, Садыр Жапаров үчүн бутун тешкен, Садыр Жапаров үчүн тапчкасын тешкен бир мекенчил бир жерге барып кызматка барбайт, бара албайт. Суроо бул. Міне Атамекендин гана баш иштейт бекен. Же мен бир жыл аралыкта ууру жегишти деп айтып жүргөн бардыгы мына бир тетраты жок, бир ручкасы жок, ар бирөөнүн атын атап атам. Міне биздин башыбыз алардында иштебейт бекен. Кыйын ба алар дагы ушинтип эфирге чыксын, калдайган калың элге ушундай ачуу чындыкты айтсын. Колдорунан келбейт. Баштары иштебейт алардыкы. Алардын баштары уурдаганга, жегенге, махинация жасаганга гана иштейт. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, калайык калк, баарыңардан суранам, баарыңардан өтүнөм. Толтур ачуу чындыктар бар. Акимдер, губернаторлор, айыл өкмөттөр жана башка мамлекеттик кызматкерлер уурлуктарды кенен жасап атат жерлерде. Булар боюнча Кудай буйрса, Кудай кааласа чоң иштерди баштайбыз. Азыркы убакта Эдил Байсалов боюнча кыска жана нуска гана айттым. Ушулардын полный бүттүгүн алып келип аткан кадрлардын менин айтып аткан сөзүм калп десе айтсын. Биринчиде, экинчиде адам айтсын. Ооба, сеники туура эмес. Муногул алып келген эмес болчу деп айтсын. Сунуштап аткандар Байсалов экенин көрүп атабыз. Сунуштап аткандар Балекет экенин көрүп атабыз. Алып келген кадрлары ким? Биз реформа болот деп, 30 жылдык уурулардан кутулабыз деп, биз башыбызды байлап башыбызды балтага, канжыгага байлап чыккан адамдардын бири болчук. Мекенчилердин полный бүттүгү көчөдө калды. Бирок урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңардан суранам жана өтүнөм. Баарыбыз мекенчилбиз. Баарыбыз кыргыз үчүн күйөбүз, баарыбыз мекен үчүн күйөбүз. Баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Мынтип Атамекендин адамдарын толтуруп аткан Эдил Байсаловго окшогон акмактар кызматтан кетсин. Кече Садыр Жапаровду тилдеп, Садыр Жапаровго бир басып барбаган адамдар булар кызматта отурбашы керек. Садыр Жапаровго барып жүргөн адамдар да кызматта отурсун дебейм. Бирок билимдүү, акылдуу жаш балдар бар. Чет мамлекетке тентип кетип атканын канчасын көрүп атабыз. Урматтуу элим, Кайдыгер Карабаев лайк басып, комментарий калтырып бөлүшүп тургула. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Дагы толтура чоң эфирлер жасайм, бомба эфирлер жасайм. Атамекен партиясы болуп турган кезде, Атамбаев менен келишип иш кылып алган кезде дагы мынчалык министрликте отурган эмес. Финансы министринде Текебаевдин адамы, Байсаловдун эмеси менен жардам менен келди. Билим министри Текебаевдин адамы, Байсаловдун жардамы менен келди. Маданият министри Текебаевдин адамы, Байсаловдун жардамы менен келди. Анын зам министрлери алар дагы Атамекен болуп атат. Будан не кабар берет? Ошо урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңардын ишиңерге ийгилик. Көрүшкөнчө ушул эфирди Кайдыгер Карабаев бөлүшкүлө. Бул жөн эле реклама болду бүгүн. Буйруса толтура эфирлер жасайм. Айыл өкмөттөрү, акимдер, губернаторлор, чоң кызматкерлер, алтын кендерден акча алып турганыңарды, чоң заводдордон акча алып турганыңарды, көмүр кендерди иштетип атканыңардын баарын билебиз. Фактылар бизде жетиштүү бар. Кудай буйруса, Кудай кааласа ошолордун баарын ачыктайбыз. Эң главный калдайган калың эле адашпай колдоп тургула. Кудай буйруса, Кудай кааласа толтура нерселерди чыгарабыз. Жана бир нерсени айтып коеюн. Ушул нерселердин баарын кылып аткан, ушул кадрларды ушундай чапырашты кылып аткан аркасында эмне бар? Булар учуру келип бир нерсени жасап, Ташиев менен Садыр Жапаровду жолдо калтыруу. Ушинтип эле айтам. Митингге чыгабыз деп аткан, азыр даярданып атканда күчтөр бар. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, уурулар менен ушунча убакыт күрөштүк. Бирок мен дагы койчу деп моюнду таштап кете албадым. Ушу саясатыңды деп туруп моюнду таштап кете албадым. Мекенге болгон сүйүү, элге болгон сүйүү бул
акчадан дагы, байлыктан да, мансаптан да үйдө турат экен. Мага азыркы убакытта жумуш бияка иштейсиңби, тияка иштейсиңби, ар бир жумуш сунуштурат. Рахмат, мен эч кимден жумуш сураган жокмун. Сурабайм дагы. Мен бала кезден баштап ишкерлик менен алектенип жүргөм. Ишкер болуп, бизнесмен болуп, ошо бизнесимди эле кылам. Силердин жумушуңарга ар души чоң рахмат. Ошол урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, кайдыгер карабай бөлүшкүлө. Ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум. Мекенчилдер, башыңарды тик көтөргүлө. Башыңарды тик көтөргүлө, башыңарды салбагыла. Мыногул кадрлардын, акмак кадрларды алып келип аткандарына мен дагы таң калып атам өзүм. Мен Садыр Жапаров өзү айткандай, менин тилимди кесип коюшуңар мүмкүн, бирок башымды кесип коюшуңар мүмкүн, бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул Ташиев менен, бул Садыр Жапаровтан башкасынын баарын айтылат ушул сөз. Мен Ташиев менен Садыр Жапаровго ыраазымын. Алар менен бир канчалык деңгээлде мамилем бар экен, аны жашырбайм. Мен буларды Кыргызстанды өнүктүрөт, өстүрөт деп азыркы убакытта да үмүт артып ишенип турган адамдардын биримен. Бирок булардын дагы башын айлантып, Акылбек окшогон, Эдилге окшогон адамдар бүттөн каша кылды. Ал менин сөзүм эмес, мына көчөгө чыкканда элдин сөзү. Элдин бүттүгү мага айтып атат. Ушул беле, кыла турган нерсеңер ушул эле деп. Айла жок күйгөнүм менен айтып атам. Анан Бакай отурат. Ушу Бакай ушу шалпык жөнүндө айтпай эле коеюн дедим эле негизи. Каныбекти мактап отурат. Кайсы бетиңер менен ушул кечеги сөгүп жүргөн, кече тилдеп жүргөн адамдар менен кол алышып, чайлашып, ошолор менен куттукташасыңар. Жүзү жок акмактар. Бизди тарых кечирбейт ошондой кыла турган болсок. Ошол урматтуу кыргыз элим, баарыңардын ишиңерге ийгилик.